Эми спорт жаңылыктарынан Sport Awards 2016 сыйлыгынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Bir ай бою кыргызстандык интернет колдонуучулар өлкөнүн мыкты спортчуларын тандашты. Мыктынын мыктысы 11 категория боюнча аныкталды. Алардын ысымдары 15 январда жарыяланат. Бул багытта кененирээк студиянын коногу Sport Awards 2016 спортчуларды сыйлоо аземинин уюштуруучуларынын бири Базарбек Абдураимовдон маалымат алсак. Өткөрүлүп жаткан спорттук салтанат аземи боюнча мүнөздөмө бере кетсеңиз, жана мыкты спортчулар кандай критерийлер менен тандалат? Кыргызстандын спорт көрөрмандарынын кабары бар. Быйыл 3-чү рет Кыргызстанда жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты өткөн атат. Бул иш-чараны ошол биздин Топ спорт KG редакциясы уюштуруп келет. Бул мезгилдин талабына жараша жыл сайын шарттары өзгөрүп өнүгүп келет да. Сиз туура суроо бердиңиз. Быйыл биз ушул мыктыларды тандоонун атайын бир жобосун иштеп чыктык. Ал жобо биздин мамлекеттик спорт агенттиги тарабынан макулдашылды. Ошол жобого ылайык спортчуларды аныктоонун критерийлерин иштеп чыктык да. 3 критерий бар. Бул биринчиси спорттогу жетишкендиктери, экинчиси коомдогу спорттон тышкаркы анын иш-аракеттери, мисалы кайрымдуулук иш-аракеттери болушу мүмкүн, же болбосо машыктыруучу болуп спорттун өнүгүшүнө салым кошушу мүмкүн. Ошондой жактарын эске алабыз. Ал эми үчүнчүсү бул популярдуулугу. Эми азыркы бүгүнкү күндө билесиздер, бул маалыматтык кылымда популярдуулук дагы чоң роль ойнойт да. Интернет социалдык тармактардагы добуш кээде субъективдүү болуп калат. Кошумча толук таза жыйынтыктоочу калыстар барбы? Ооба, абдан туура суроо болду. Туура айтасыз, интернетте мисалы кээ бирлердин достору же интернетти активдүү колдонуучу болсо, анын бир аз үстөмдүк болуп калышы мүмкүн да добуш берүүдө. Муну эске алып, биз быйыл тандоону 2 этапка бөлдүк. Биринчиси бул ошол жалпы элдик добуш берүү интернетте, биздин баягы социалдык тармактардагы баракчаларда өттү. А экинчи этабы 10 кишиден турган эксперттик комиссияны чогулттук да. Ал эксперттик комиссияда ошол спорт түрү боюнча, мисалы Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу болот, спорт журналисттери болот, эс алууга чыккан машыктыруучулар, ошондой эле федерациянын жетекчилери, ошолор гана жыйынтыктоочу чечимди чыгарышат да. Интернет добуш берүүдө, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, биз чечимдин 30% кабыл алынса, калган 70%ын ошо комиссиянын ой пикирин угуу менен чыгардык да. Учурда өлкөдө кайсы спорттун түрү үстөмдүк кылууда же жакшы өнүгүүдө да, анан ошондой эле биздин спортко андан ары өнүгүүгө эмне жетишпей жатат? Бул биринчи суроо боюнча айтсам, эми баягы бизде акыркы мезгилде спортко болгон мындай көңүл буруу күчөп, спорт мындай өнүгүү жолуна түштү да. Мен 3 багытка бөлүп карайт элем. Мисалы улуттук спорт түрү боюнча бизде мисалы көк бөрү спорту аябай Кыргызстанда популярдуу. Эл аралык аренага да чыга баштады. Мисалы өзүңүздөр эле баягы ат майдандарына барып карасаңыздар, Ноорууз, 9 май майрамдарына баягы эл аябай көп келет да. Бул көрсөткүч деп ойлойм. Ал эми олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча бизде бул футбол жана күрөштү алсак болот. Бул эки спорт түрү тең көрөрмандарды аябай көп чогултат. Мына өткөн жылы өзүңүздөр билесиздер, күрөш боюнча бизде дүйнө чемпионатында медаль алган спортчуларыбыз чыкты да. Бул аябай кубандырат. Ал эми олимпиадалык эмес спорт түрлөрүнөн менимче бул эрежеси эрмушташ жана самбо спорт түрлөрү аябай Кыргызстандын атын чыгарып, спортчуларда мындай массалуу түрдө ага кирип, аябай күчөп жатат деп ойлойм да. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол кыргыз спортуна эмне жетишпейт? Менимче бул көп айтып келишет, кыргыз спортуна бул колдоо жетишпейт, каражат жетишпейт деп. Акыркы мезгилде бул жагынан дагы иштер алга жылды. Бизге азыр учурда мындай ошол колдоо, мисалы каражат бөлүнсө, ошону туура пайдаланган жакшы спорттук менеджерлер, мындай жакшы аткаруучулар жетишпей атат да. Мындайча айтканда кадрлар жетишпей атат деп ушуну кошумчалап кетет элем. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсем, бул атайын ала келдик эле, бул колумдагы ушул эртең бүрсү күнү болчу Sport Awards салтанатында биздин мыкты спортчуларга тапшырылчу сыйлык. Бул сыйлыктын аты Баатыр деп аталат. Мында ошол биздин туузу көтөрүлгөн, элеси түшүрүлгөн спортчунун. Мына ушундай биз аз да болсо кыргыз спортчуларына дем күч берүү максатында ушул иш-чараны өткөрүп келебиз. Рахмат сизге. Биздин суроолорго Sport Awards 2016 спортчуларды сыйлоо аземинин уюштуруучуларынын бири Базарбек Абдураимов жооп берди.